Кайырлуу күн достор. Бүгүн мен сиздерге база мобильный данныга, яғни номериңизди GSM мен калай тиркеймиз, сол тууралуу видео көрсөтмөкчүмүн. Ол үчүн азыр жаңа ИКОВтун бети боюнча издөө деген бөлүмүнө барабыз. Пошаговый барууга да болот, және издөө аркылуу тезирээк болот. Ошол жерге номер деп жазамыз. Сол кезде мобилдүү азаматтар базасына абоненттик номер тиркөө деген эң биринчи чыгат. Кызметке тапсырыс берүү дегенди басамыз. Және ошол жерге өзүңүздүн жана тиркейтин GSM-иңизди жазасыз. Базага тиркелмей турган. Сураныш берүү дейсиз. Ошол жерде эгер тиркелмеген болса, сиздин GSM эч кандай деректер коруна тиркелмеген деп чыгып турат. Және астында номерлер турат. Сол номерлердин азыр кайсысы колдонусда, согон код жиберүү аркылуу тиркейсиз. Эгер астында эч кандай номер жок болса, эч кандай номер тиркелмей турган болса, колуңузда уктап жүргөн номериңизди сол абонентке тиркеп барып, сосын барып осылай тиркеп алууңузга болот. GSM-иңизди базага тиркейсиз. Ал 18-ге толмагандардыкын тоже сол центрга барсаңыз, мисалы актив номер уктап жүрсөңүз, актив центрга барсаңыз, сол центрдин өзүндө тиркеп беретін болады. Видеом сиздерге пайдалуу болса, лайк басып, комментарий калтырууну унутпаңыздар. Сау болуңуз.